жемкорлорго өлүм жазасы берилсинби? Кыргызстан кедейлик, адилетсиздик, жемкорлук жактан дүйнөлүк рейтингде жогорку орундарды ээлейт. Себеби 3 бийлик бутагында дээрлик 90% жемкорлор жана алардын туугандары отурушат. Ошондуктан өлкөдө жемкорлук менен мамлекет эффективдүү күрөшө албайт. Тескерисинче, экономикалык амнистиялар жарыяланып, жемкорлор галстук тагынып кычырашып, сыр беришпейт. Эгерде чисто случайно элди алаксытуу үчүн камалып калышса, 260 000 сом штраф төлөп кутулушат. Жалпы элдин ырыскысын жеген жемкор уурдаган акчасынын 0,1%-ын садака кылып, жетим жесирлерге берип койсо, биз аны атынан айтпай тергеп, эркелетип, элдин уулу, меценат, кайрымдуу, боорукер деп төбөбүзгө көтөрөбүз.